Урматтуу достор, мен жанымда турган Атамек агай. Атамек агайдын биринчи барып бизди офисте сүйлөшүп аткандары, биз бул проектти план кылып аткандарыбыз эсимде. Агай ар кандай суроолор берип сүйлөшкөн болчубуз. Бирок ар кандай дегенде дежурный ар кандай суроолор бар. Мисалы үчүн үй жетүүгө кандай, сууга кандай, чычкан жейби, курт кумуз каралайбы деген суроолор, толгон токой суроолор бар болчу. Бирок биздин аркабызда турган үйдү biz 2022 жылы мурдагы жылы курганбыз агайга. Азыр агайга биз суроолор бергим келип атат. Ачык, прозрачный сүйлөшөлү. Агай мындай маселе, сизге суроо. Адекс компаниясы менен кандай кызматташтыңыз? Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, сиз мурда бирөөлөрдөн уккан, же болбосо өзүңүздүн башыңыздагы бул кээ бир суроолорду сиз 1 жыл жашаган адам катары. Рахмат. Сиз кандай деп айтасыз? Рахмат сурамса. Салам достор, мен Атамбек менен атым. Мен Сачилектеги Сачилек плюс туристтик экологиялык коомдук бирикмесинин негиздөөчүсүмүн. Анан менде Эверест деп аталган мейман үйлөрүнүн тармагы бар. Ошонун 3-чү курулушу бүтөр алдында турат. Курулушту Adex International курулуш компаниясы ишке ашырды. Былтыр 22 жылы түштүк район жетекчиси Мурсали менен сүйлөшүп, пландашып, макулдашып бардыгын баштаганбыз. Июнь айында 1,5 ай дегенде фундаменттен баштап кырсыгына чейин бүтүп чыгып кетишти, эсептешип бардыгын сонун кылып. Анан кийин күздөн баштап отделкасын жасадык. Кудай буйрса сонун там чыкты. 1 жыл жашадык ичинде. Жарымыбыз үй бүлөсүнүн жарымы жашады, жарымы Ремикеде калды. Аябай жылуу экен кышында. Жөнөкөй эле бир плита менен чыктык, сонун. Анда өчүрүп койбосун мал менен. Анан дагы бир мындай бир башкача өзгөчөлүк жери, жанагы Кыргызстанда жер тире болот тигиден кийин, Турциядан кийин дагы 2 жол жер тире болду да бизде. Ошондо бардык үй бүлөбүз менен баарыбыз коркконубуздан ошол жака жашап аттык да. Ушул үйгө көчүп кирип аттыңыз. Себеби курулуштардын айтуусу боюнча бул үй 10 балдан жогорку сейсмикалык туруктуулукка ээ деп айтышкан. Мындай логикалык ойлоп көргөндө деле ошондой болуш керек, себеби ичи полный брус жыгач стандарт, анан кийин сип панель. Аябай катуу тартылган, фундаментке бекитилген сонун болуп, мындай коробка сыяктуу болуп салынган да. Ошон үчүн мен деле ишенип калдым. Мунун сейсмикалык туруктуулугу өтө жогору экендигинде. Ошон үчүн мындай сунуш берет элем. Баягы биздин ылайык там кирпичтандарға караганда суук жерлерге, айрыкча бизге ошогон тоолуу жерлерде бул өтө ыңгайлуу там экен. Мунун проектиси деле Канададан келген да? Бул канадский технология. Канадский технология. Айда суук аябай. Ошон үчүн бизде деле климат окшош, 20 градуска чейин суук болот тоодо. Күн тийиш аз болот. Ошого ушул үйлөр аябай ыңгайлуу экен. Агай, сиздин мындай ушул сөзүңүзгө араласып, мындай маселе бар да. Биз негизи эле бул үйдө бул мындай аябай жоопкерчиликтүү нерсе, чындыгында. Мисалы, бул үйдү сизге куруп коюп, акчаңызды алып кетип калыш оңой. Бирок кийин барып деле биз отуруп, агайды үй эмне болуп атат деген мындай көйгөйдө жүрөбүз да. Эми сиз дагы мына караңыз. Азыр биз коомчулукка айтып атабыз да. Сиз бизди көңүл же башка эмес. Маселе сиз кийинки кардарларга, же болбосо кийин үй курдурам дегендерге мына чын жүрөктөн кандай кеңеш берет элеңиз? Эгерде мындай реальный технология маселесинде кандай оюңуз? Мен бул тамды курулуш башталгандан бери кала көз салып турдум. Фундаменттен баштап эле мындай биз кыргызча фундаментти коюп турган брус салсап 2 жерден зым менен байлап коебуз да. А булар каждый 40 сантиметр жеринен анкерный болуп дейби. Анкерный болуп деп брусту биринчи фундаментке катырып алып, анан ошодон алып чыгып атат да. Бүт жеринде кадоо, жанагы вертолеттун кадоондай да. Болттор менен. Бүт жер тартылганда бир бош жер калган эмес. Анан мен экинчи этажында дагы ошондой 40 сантиметр сайын коюп, мен 70 сантиметр аралыгында коюп, мен усталарга айттым да, үстүнө мен чыкпайм буга. Мынча тыгыз жыгаштын не кереги бар? Тегеле экен ордон бирден коелук. Мен артырып калайын десем, жок, байке проектте ушундай. Проектте ушундай деп усталар болбой коюшту. Анан эми биз кыргызчылык кылганга болбойт экен. Кандай чийилсе, ошондой курулуш керек экен. Бизге аябай көп келет да, мисалы үчүн мындай болжолдуу түрдө баасын айтабыз да бизчи. Болжолдуу түрдө баасын айтып айтканыбызда, ай кымбат го деген түшүнүктөр болуп калат. Эми бул коомчулук ар кандай пикир. Сиз ушул үйдү салдырдыңыз. Мен билишимче сиздин практикаңыз мол. Көптөгөн стройканы көргөнсүз. Сиз салыштырып көрдүңүзбү? Ооба. Чындыгында кайсы экономикалык деңгээлде мындай оңой? Рахмат. Биринчиден мындай да,
Биринчиден курулушту куруп жүрөбүз да. Кирпичтен, сынч деп коет, жыгачтан ылай менен түрлөрүн салдык да. Анан мындай баасына келгенде, мен ойлоп койдум, баасына келгенде мындай айырмасы деле жок да. Анан мындай точно эсептегенде билбейм го, бирок эч канча айырмасы жок да. Анан бирок дагы мындай убакыт жагынан алганда, плюс убаракетчилик жагынан алганда, мына ADEX курган курулуш бир канча мындай эффективдүү да. 1,5 айда ушул үй турду да, 1,5 айда эле турду. Эгерде кирпичтен же ылайдан салсак, муну мен 2 жыл жүрмөкмүн да муну менен. 2 жыл усталардын артынан жүрө бермекмин да. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, мен эгерде уста жалдап, башка бир материалдан салдыра турган болсом, усталарды бакмакмын да 1 жыл. Ошол маселе бар. 1 сезон бакмакмын, анан бүтпөйт. Кийинки сезон да бакмакмын да. Усталардын артынан күнүгө жүрмөкмүн. Мен салып көргөм да. Анан күнүгө усталар кечинде спой жазып берет. Агай мына жетпейт депчи, мына да узун кылып. Анан мен күндө портфель минип алып туруп райцентрге барам. Күнүгө жетпеген алып келем да. Ушинтип жүргөм, бул баштан өткөн нерсе да практикада. Анан бул эмеде курулуш фирмасында эч кандай андай проблема жок. Усталар өзү менен өзү жатышат, өзү тамактанышат, материалдарын өздөрү алып келишет. Болгон акчасын төгүп коет. Болду, ошо менен өзүң ишин кыла бересиң да. Башка ишин кыла бересиң. Мал келип карап коесуң, кызыгып. Болбосо өзүңүн ишиң менен жүрө бересиң, булар өзүнүн ишин кыла берет. 1,5 ай, 2 айда ушундай курулуштар бүтүп калат. Ошондо убаракетчилиги өтө чоң плюс да. Мен салып көргөм да тамдарды. Бул уже 3-чү имарат да меники. Мейманкананы алганда 3-чү имарат да. Мен өзүмдүн ишим жайында менин колум тийбейт. Мен кетем туристтер менен. Бул өздөрү жасай берет. Ушундай өзгөчөлүктөр бар. Өтө чоң ыраазычылык берем, рахмат. Агай азыр турист деп калды. Агайдын турист мындай компаниясы бар, Эверест. Жана башында айтып кетти. Агай Эверест боюнча кимдерди чакырасыз, кимдерди эс алдырасыз? Ошол боюнча айтып, биз коомчулукка ушул Эверестке келип эс алып, өтө ысык жерлерден эс албай, жолусам ошол жерлерде жүрө бербей, агайдын мындай тоосуна келип, сары челекти көрүп, Эверестте жатып эс алып кетиңиз. Агай кандай дейсиз Эверест? Рахмат. Кичине айтып коеюн, мындай реклама сыяктуу болуп калсын, эме чыгып калды. Эверест мейман үйү Сары челек плюс коомдук бирикмесине карайт. Ошонун карамагындагы мейман үйлөр биз комплекстүү туристтик кызматтарды көрсөтөбүз. Бул жайгаштыруу, тамактандыруу, анан экскурсиялар, турларды уюштуруу. Биз алып келген меймандарыбызга өзүбүз турларды сунуш кылып, өзүбүз интернетке жайгаштырып, 1 күндүк, 3 күндүк, 10 күндүк бир жумалык тур маршруттарыбыз бар да. Ошолор боюнча алып жүрөбүз. Кааласа атчан, кааласа жөө, кааласа машина менен бардык түрлөрүн кызматтар көрсөтөбүз Сары челектин аймагында. Чоң турлардан, бир жумалык турлардан Сары челек Талас, Сары челек Токтогул, Сары челек Чаткал деген маршруттарыбыз бар. Ал эми 3 күндүк, выходной күндөгү турлардан ушу Сары челектин жетигөөнүн айландырып, 2 күн жайгаштырып, анан кайра жөнөтүп коебуз. Ушундай турлар жасайбыз да. Рахмат. Чоң рахмат. Достор, чындыгында Сары челек бул чындыгында аябай кооз, суктанып көзүң тойбойт. Мына көрүп атасыздар, шагыраган суу, мындай малдардын өтүп кетип атышы, уйлардын, аттардын, туристтердин жүрүшү, мындай шип панелден үйлөр, чындыгында бал, каймак, булар адамдын жашоосуну жакшыртат. Бул адамдын өмүрүнү кыскартпайт, адамдын өмүрүнө өмүр кошот. Сиздер сөзсүз түрдө бул Сары челекти келиңиздер, көрүңүздөр. Ушул Сары челекте корукта жашаган айылга дегеле Аксы районуна мен ушул сип панелди сунуштайт элем. Шарты катаал жерлерде сип панелди салып, аябай ыңгайлуу, таза, тыкан жашаңыздар, комфорт болсун. Биздин жашоо өнүксүн. Сиздерге биз ADEX International курулуш компаниясы катары кызматыңыздардабыз.